Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз бүгүн Талас облусунда улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун айылында, Шекер айылында, ошо Күркүрөө маданият борборунда атайын улуу жазуучубуз үчүн ушундай жасалгаланган бүгүнкү күндө музей деген статус алына элек, бирок ушу атайын экспозиция музей жасалыптыр. Ошол музейде турабыз. Менин жанымда ушул маданият үйүнүн башкаруучусу деп айтсак болот. Жетекчиси. Сиздерге азыр ушул музей жөнүндө, улуу жазуучубуздун музейи жөнүндө кыскача мындай маалымат бере кетсеңиз. Биринчи өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Бүгүнкү күндө өзүм тааныштырып өтсөм, ушу Күркүрөө маданият үйүнүн Шекер айылында Күркүрөө маданият үйүнүн жетекчиси болуп иштейбиз. Мен өзүм иштегениме быйыл мына 13 жыл болуп атат бул жерде. Мына мен өзүм келгенден бери ушу маданият үйүндө мен негизи өзүм 1983 жылдары мына ушул жерде элдик театрда республикага барып, элдик театр деген наамды алып келгенбиз да. Андан кийин ар кыл тармактарда иштеп, ушу маданияттын өзүндө иштегеним негизи жалпы стажым 18 жыл болот. Мына ошондон бери ушу маданият үйүндө Шекер элдик театр бар. Андан тышкары мынакей өзүңүздөр көрүп отургандай дүйнөнү дүңгүрөткөн ушу Чыңгыз атабыздын музейи деп айыл өкмөт тарабынан бир комнат ушундай бөлмөлүү бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күндө мына ушул музейге статус берилбей келет. Анткени мына бул жерден чет өлкөдөн келген коноктордун саны аябай көп да бул жерге. Мынакей Айтматтын 90 жылдыгына карата бул жерге жалпы 10 000 конок келип кетти. Анын ичинен мына бир 120сы чет мамлекеттен келип кетти. Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай ушул музейдин ичинде мынакей кандай десем, мындайча айтканда сүрөт менен гана ушул музей болуп айыл өкмөттүн өзүнүн деңгээлинде ушул жасалып турат. Анткени дегенде бул жерден дагы мынакей айыл өкмөтүнө рахмат, бүгүнкү күндө баягы өзүнүн жылга фондусунан буйруган немесин бөлүп берип, буюрса экспонаттарды алып атабыз. Ушунун ичинде анча-мынча жасалбаган немелерин жасап атабыз. Андан тышкары мына өзүбүздүн Талас облусунун губернатору Мураталиев Молдонович мына Айтматтын 90 жылдыгына карата ушул музейге аябай өзүнүн чоң салымын кошуп кетти. Ушу азыркы төшөлүп турган дорожкаларды, жалюзтарын алып бергенге жардам берди. Айыл өкмөт тарабынан былтыркы 2021-ге 100 000 сом каралып, ушу буюрса экспонаттарды алып бүгүнкү күндө коюп койдук. Ушул Күркүрөө маданият үйүнүн биринчи этажына болсо да, ушу баягы тарыхый музей, бир жагы ушу Айтматовдун баягы өзүнүн кандай десем ата бабаларынан калган буюмдары болсо дагы мынакей чогултуп ушу сырттан келген конокторго көрсөтүп берсекпи деп атабыз да. Анан мына азыр көрүп тургандай бул жердеги портреттер мына Айтматтын 90 жылдыгына карата ушу өзүбүздүн 7 облустан, андан тышкары Казакстандан ушу тартылып ушу музейге деп белекке берип кетишти. Бул эң алдыңкы неме, мына Ош шаарынан делегация келип атайын ушул музейге буларда белекке берип кетишти. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай Картиналарды берип кеткен турбайбы? Картиналарды Ош шаарынан делегация келип бул картинаны белекке беришти. Калган картиналар ушу 90 жылдыгында ушу 7 облустан, Казакстандан келип ушул музейге деп белекке берилди. Анан эми бул жерде айтып өтсөк дагы мынакей 90 жылдыгына карата чыныгы Айтматовдун каармандарын балдар кыздар менен интервью алабыз деп Россиядан телевидение келди, Кытай эл республикасынан телевидение келип,
баягы чыныгы каармандарды ушу маданият үйүнө чакырып ушул жерден интервью алып кетти десек болот да. Анткени мына ушул Жамила апабыз өзүбүздүн Кара Бура районунун Макайыр айылынын кызы болгон экен. Негизи 11 баласы болгон экен. Бүгүнкү күндө анын 9 баласы бар экен. Эң улуу баласы өзүнүн келинчеги менен келип болгон ошондогу Айтматов Аманбаев айылында мектептин ачылышында алтын ай менен келип ошондо баягы Жамила апабызга барып ушу тойго чакырып барса керек да. Ошондо Жамила апабыз төшөктө жаткан экен. Анан ошондогу эң улуу баласын келинин жиберип, мына ошол эң улуу баласы менен келини келип, мына биз ушул Айтматовдун Аманбаев айылындагы мектептин ачылышында ушу чогуу отуруп кеттик деп айтылып атат. Айтып беришти. Андан тышкары мына өзүбүздүн ушу Көксай айылында чыгармасындагы Исмайыл атабыз, Шекер айылында Султанмурат аксакалдын балдары, Гүлсаратты баккан мына Танабай атабыздын балдары келип интервью беришти. Андан тышкары мына чыныгы Аккемеде тартылган Нургазы бул өзү да Сейит экөө келип мына ушул маданият үйүндө өздөрү баягы эл менен жолугушуп, мектеп окуучулары менен жолугушуп, баягы жакшы немелерин айтып беришти. Бул жерде мына өзүңүз көрүп тургандай, ошо Айтматовдун эң өзүнүн ата бабаларынан калган буюм, мына бул туш кийиз 1903 жылы тегилген туш кийиз экен. Айымкан апабыз бул Төрөкул атабызга арналып тиккен туш кийиз экен. Мына бүгүнкү күнү сакталып келе жатат. Бул жерде болсо мына өзүнүн эң алгачкы чоң аталарынан калган буюм экен. Бул азыркы сызгыч илгерки өлчөм болгон экен да. Мына бүгүнкү күнү бул да сакталып келе жатат. Бул болсо Айтматовдун Селсебетке секретарь болгондогу биринчи көтөргөн портфели деп айтылат да. Андан тышкары мына бул жерде 90 жылдыгына карата Нарын Көл элинин атынан деп Аккемени мондай чыгып, ушу музейге деп мереке берип кетишти. Бул болсо Соку Сок Белек деп коебуз, илгерки коноктору жанчыган. Бул чий капкакты ушул колоночулөр музейге деп мереке беришти. Чыныгы өзүнүн ата бабаларынан калган буюмдары адыргы кылышы дейбиз, илгерки өрмөк өрүп тарыхты окуган. Бул болсо азыркы кадимки чөмүш. Бул болсо камыр жайган такта валиги. Бул азыркы сандык дейбиз, илгерки үкөк деп айтылган да бул. Бул жерде болсо мынакей илгерки ошо буурусундун башы экен, жер айдаган ошо өзүнүн ата бабаларынан калган буюмдарынан. Андан тышкары мына бул жерде ушул айылда башкарма болуп иштеп кеткен Тургун деген аксакалыбыз бул жагы комуз, бул жагы домбура кылып, ушул комузду Айтматов менен убагында бирге жүрүп бирге турган экен. Мына ошол музейге деп белекке берип кетти. Андан тышкары 50 жылдыгында берген подаркаларынан да. Бул жерде болсо мынакей өзүнүн өздүк кийими, эң акыркы сапарга кийген кийими турат. Бул жерде болсо мына 1964 жылы ошол Айтматовго арналып ушундай бюст жасалган экен. Ошол бюсту мына бүгүнкү күндө кайтадан ушу музейге мерек кылып беришти. Бул 64-жылкы эме. 64-жылкы. Андан тышкары мына Жайыл районунан Атайын айындар тобу ушу музейге деп 90 жылдыгына ушул портретти берип кетишти. Бул жерде болсо мына 80 жылдыгына карата Түркиядан келген делегация музейге деп мерек кылып берип кетишкен. Андан тышкары мына бул жерде өзүнүн күзгү кийими турат. Азыркы айтып аткан Тургун деген аксакалыбыз мына бүгүнкү күндө бул киши Чоң Кара Бура районунда жашайт. Ушул айылда башкарма болуп Айтматов менен бирге жүрүп, бирге туруп, мына ошол киши өзүнүн Айтматов менен түшкөн сүрөтүн музейге деп берип кылып берип кетти. Бул жерде болсо мынакей Нагиманын урпактары деп Айтматовдун апасынын атынан бүгүнкү күндө Шайыр апалар тобу түзүлгөн. Ошол апаларыбыздын эмгеги десек болот. Баягы колоночулук кийизден ушу музейге деп булар да өздөрүнүн беригин жакында 10-июнь баягы Айтматовдун өлгөн күнүнө карата эскерүүдө ушу музейге берип кетишти. Бул жерде мына Өзбекстан, Казакстан, мынакей өзүбүздүн Кыргызстан 90 жылдыгында чыгарган берилген подаркалары турат бул жерде.
Андан тышкары мына бул жерде Токмок шаарынын 5-классынын окуучусу Айтматовдун бүт чыгармасын камтып, Гүл Сараты китептери, эрте жаздагы турналары, Кызыл алмасы, Ак кемеси, Эски мектеби, Алтын айдын кош тереги, Ак парасы, бул жерде Күркүрөө суусу деп талаштын баягы новиясы деп коебуз, фасол деп. Ошол менен камтып ушул музейге берип кетти. Бул жерде мына Союздун учурунда чыккан сүрөтү, мына Түркиядан келген делегация атайын ушу музейге белек кылып берип кетти. Бул Рухордодогу биринчи макет экен. Султан Раев маданият министри болуп турганда ушул музейге тапшырып кеткен да. Бул жакта болсо Айтматовдун чыгармалары ар кайсы тилде которулуп коюлган. Андан тышкары мына бул жагы Түндүк түштүк Америка, Австралияга чейин мына Айтматовдун кинофильм спектакльдери мына Союздун учурунда ушул тилдерге которулуп коюлган. Бүгүнкү күнү мындан да көп. Мынакей Тоң районунун баягы колдонуучулордун атынан музейге белек берип кетишти. Ылдый жакта өзүбүздүн ошо 7 облустан келген манасчылар атайын ушу музейге деп булар белек берип кетишти. Андан тышкары мына Ош шаарынын Испананын өзүндө ушул музейге деп атайын белекке беришти. Андан тышкары мына бул жерде Төрөкул атабыздын өзүнүн элесин чийге токуп, бул астындагы көчмөндөр немесин эмблемасы экен. Муну да өзүбүздүн районубуздун акими ушу музейге деп береке берип кетти да. Кара районунун акими Баратбек Жалалбекович. Андан тышкары мына бул жерде ушу атайын Бишкек шаарынан пионер уюму түзүлүп, алгачкы баягы Айтматовдун орунду албай калган эмесин биз аткарабыз деп, пионер уюму атайын республиканын өзүнө чакырып, ушул желекти 90 жылдыгына карата беришти. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мындайча айтканда бүтүн дүйнөнү калем менен багындырды десек болот. Мына СССР жогорку советине биринчи жолу депутат болгондогусу, казактын акыны Кыргызга элчи болуп жүрдү Муктар Шаханов, Айтматовдун жакын досу, акыркы жылдары Люксембургда, Бельгияда посольстводо чыккан сүрөтү, белгилүү манасчы мына Саякбай атабыз япон философтору менен жолуккандагысы, Ысык көл форумунда биринчи жолу жолуккандагысы, бул жерде мына эрте жаздагы турналарды тартып аткандагы сүрөт мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ошол жерде баягы Ажымурат Султанмурат деген мына ушу өзүбүздүн айылынан чыккан ошол немелерди мына ушул Верхний Көксай деп коет, ошол жерде тартылган немеси да. Бул жерде болсо мынакей 70 жылдыгында Өзбекстан, Казакстан, ЮНЕСКО, мына Муктар Шаханов ушу маданият үйүнүн астында төбө мингизип атат. Бул жерде өзүбүздүн президентибиз Аскар Акаев мына Баатыр деген наам берип атат Айтматовго. Бул жерде Түркияда неменин маданият күндөрүндө чыккан сүрөтү, Бектен Алиев, бул жерде Султан Раев маданият министри болуп турганда, Айтматовдун жылы деп айтылып, 2008-13 жылында мынакей Айтматов атабыз дүйнөдөн өттү. Ошондогу көрүнүш. Андан тышкары бул жерде Айтматов үй бүлөсү менен биринчи жубайы мына бул жерде Керезеже турат. Керезежеден мына Аскар Санжар деген 2 баласы бар. Андан кийинки жубайы Мария Урматовна, бул киши мына кече жакында өтүп кетти. Одан 1 кыз 1 баласы бар. Кызы Атамекен партиясында депутат болуп, баласы бүгүнкү күндө Саякбайдын киносунда Айтматовдун немесин ролунда ойнойт десек болот. Өзүнүн бир тууган энеси Илгиз Айтматов турат, бир тууган карындашы Роза Айтматова. Бул жерде Айтматовдон таркаган ошо небере чөбөрөлөрү. Чоң рахмат сизден. Мен ойлойт элем, албетте Кыргызстанда эми Айтматов атабызга атайын ушундай музей түзүлгөн эмес. Эми албетте бул сиздин аракеттерди мен байкап атам. Ошондой эле көптөгөн Кыргызстан региондорунан жана башка өлкөлөрдөн ушул Айтматов атабызга таазим кылып көптөгөн кишилер келип кетет экен да. Маселен мен бир эле идеяны айтсам, мисалы Чарльз Диккенс же болбосо башка
мисалы Англиядан чыккан бир топ жазуучулар бар, ошол эле Голландиядан, Америкадан чыккан жазуучулар бар. Анан ошол жазуучулардын мындай күйөрмандары болот да. Мисалы бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматовдун күйөрмандары бүт дүйнө жүзүндө бар. Анан алар болсо ошондой мисалы Айтматовские чтения же болбосо бул туризм. Туурабы? Сиз мага жаңы эле көрсөттүңүз бир Англиядан, Япониядан, Кореядан келип кеткен коноктор болуп атат ушул жакка. Албетте эми эгерде ушул шекер айылына атайын дүйнөдөн ар кайсы жактан келип анан жок дегенде ушундай Айтматов атабызга арналган бир кичинекей музей болбосо, албетте бул уят нерсе да, туурабы? Анан сиздердин жасаган эмгегиңер ушул кичине болсо дагы мындай татыктуу деп айтууга болот. Сиздерге чоң рахмат. Мен ушу музейди көрүп өзүм дагы бир аз толкундандым деп айтсам болот. Анан дагы кыскача айтып кетсем болот, мынакей бүгүнкү күндө Кореянын өзүнүн атайын элчилик келип, мынакей жакында эле ушул айылга туризм боюнча баягы менчик үйлөргө десек болот, ошолорго жардам берип, баягы ысык суу, муздак суун киргизип, жата турган өзүнүн койкаларын коюп, баягы жардам берип атат да. Анткени мынакей сырттан келген конокторго ушул жерде атайын баягы келген коноктор ушул үйгө жатып, тамак ашын ичип, туризмде өнүктүрсөкпү деп, мынакей өзүңүз айткандай баягы сырткы элдер бизге жардам берип атат да. Мен бүгүнкү күндө ойлойт элем, мына өзүбүздүн мынакей Американын өзүндө кандай кылып Айтматовдун эмеси ачылып калды, Түркиянын өзүндө кандай кылып ачылыш болду, Россиянын өзүндө кандай ачылыш болду. Анан эми мынакей ушу Чыңгыз атабыздын Чыңгыз Ордо комплексин мен ойлойт элем ушу 100 жылдыгына дебей бир 3 жылдык немеге караса болмок дейм да. Анткени бул дүйнөлүк кишинин немеси мынакей 3 жылда деп бүтүрсө бул аябай эң чоң неме болмок да, чынын айтканда. Мынакей азыр 100 жылдыгына дедик, 100 жылдыгында мынакей азыр бийлик алмашып атат, ар кандай немелер болуп атат. Ошон үчүн мына пандемия деп дагы 1 жыл токтоп калып атат бул иштер. Ошону айтып кетет элем, ошо эртерээк неме кылса депчи. Анткени мынакей бул жерге өзүңүз мына азыр көрдүңүз, андан тышкары мына азыр менин өзүмдө сүрөттөр да бар, ошо келип кеткен коноктордун мына бул жерге келгенде гостиница керек, баягы жатакана, тамак ише турган тамак ише турган жерлер керек. Ошолорду эртерээк бүтүп калса аябай жакшы болмок. Инфраструктура болуш керек да. Албетте бул дүйнөдө өнүккөн бир туризмдин бир багыты. Анткени бул материалдык эмес байлык да. Чыңгыз Айтматов, анын чыгармалары бул материалдык эмес байлык. Ошону дагы ушу өзүнүн шекер, бул шекер дүйнөгө белгилүү айыл. Кыргызстан бир дагы айылы мынчалык дүйнөгө белгилүү эмес да. Туурабы? Ошон үчүн мына өзүм да айтып кеттим, ушу башка ушу Айтматов мына калеми менен дүйнөнү багынды десек болот да. Анда эмесе урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер дагы баалуу бир маалымат алсаңыздар керек. Ушу биздин Чыңгыз Айтматов атабыздын ушу шекердеги уюштурулган атайын ушундай музейинде биз болдук. Эгерде шекерге ушундай мындай тур жасасаңыздар да болот. Ушул жерге келип маалымат алып кетсеңиздер болот. Биз мындан тышкары шекерде Айтматов атабыздын чыгармаларынын бир өзгөчөлүгү, ал бирөөнү ойлоп тапкан эмес да. Бунун чыгармаларындагы адамдар реалдуу адамдар. Анан ушул шекерден ушул адамдардын жашаган издерин дагы көрсөк болот экен да. Биз мындан ары дагы репортажды улантабыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар.
Кыскача айтып койсоңуз. Кыскача дагы айтып кетсем, мына шекер айылына келе турган болсо, мына шекер айылыбызда 1 кылымдан ашкан мына Ак Үй деген жерибиз бар. Андан тышкары ушу Айтматовдун чыгармасындагы Чыныгы Исмайылдын үңкүрү бар, Көркөрө суусу бар, мынакей Манас Чыңгыз чоку бар. Мына ошол жакка баягы туризм боюнча аябай иш алып барсак болот. Бул убакка чейин деле мына канчадаган коноктор келип кетип атат. Бул жерге мынакей айланып келип, мына бүгүнкү күндө баягы кандай десем эми Айтматовдун айылында негизи баягы ушундай элеби деген бир немелер калып кетип атат да, көпчүлүк немелерде. Ошон үчүн мен кайрылып кетер элем мынакей ушу бийликтегилерге, баягы өзүбүздүн маданият министрине мынакей ушул немени колго алып бир аягына чыгарат деген ойдобуз да. Рахмат. Чоң рахмат сиздин эмгегиңизге. Анда эмесе көрүшкөнчө урматтуу тейлөөчү, сак саламатта болуңуздар. Рахмет.